Аптаптын алгачкы күнүндө белгиленүүчү балдар күнүнө карата Ноокат районунун жаш жеткинчектери өзгөчө даярданышкан. Эртелеп эле Борбордук аянтка топтолуп, маанайлары көтөрүңкү. Жаш достору алардын майрамына арнап ыр бийлерди тартуулап, маанайларын көтөрдү. Ыр бий эле эмес, жеткинчектер өз ой чабыттарын кагаз бетине сүрөткө түшүрүштү. 2-класста аяктаган Нурсултан өзүнүн районунун кире бериш жерин тартып, баалуу белекке ээ болду. Мен Ноокатты тартып атам. Мына байкы Кургобай, андан бuyакта куруткан үй. Андан байкы бул тоолор. Жаш бөбөктөрдүн кубанычына Жогорку Кеңештин депутаты, вице-спикер Төрөбай Зулпукаров, Абдыжапар Бекматов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да күбө болду. Балдардын байрамы менен куттуктаган вице-спикер балдардын күлкүсү ата эненин күлкүсү. Наристелер ар дайым ата энеси менен бирге бактылуу балалыктарын өткөрүүсүн тиледи. Ата эненин балага болгон сүйүүсү бул чыныгы таза тунук сүйүү. Бул сүйүүгө эч бир сүйүүнү салыштырууга мүмкүн эмес. Өзүңүздөр билесиздер, кээ бир сүйүүлөр убактынча болушу мүмкүн. Машинеге жетүү, үйгө жетүү, байлыкка жетүү, бийликке жетүү дегендейчи. А бирок ата эненин балага болгон сүйүүсү чыныгы таза бул дүйнөдөгү эң назик сүйүүлөрдүн бири да. Ошондуктан бүгүн сиздерге күлкү тартуулап, ушундай майрамдык маанай уюштуруп берип аткан уюштуруучуларга чоң рахмат айтабыз. Ойлогон ой тилеген максаттарга жетсин. Дайыма биздин балдарыбыздын жүзүнөн күлкү келбей, элибизде тынчтык болуп, мамлекетибизде өнүгүү болсун. Рахмат. Дагы бир жолу баарыңыздардын майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамдык аземге Ноокат районундагы турмуш шарты оор, социалдык колдоого муктаж жана ата энесинен ажыраган балдар чакырылган. Төрөбай Зулпукаров алардын ар бирине жекече белек берип, бетинен сүйүп майрамы менен куттуктады. Ал эми бул Зулпуев айыл өкмөтүндөгү жаңы бала бакча. Анын имаратын айыл тургуну балдар үчүн бошотуп, жергиликтүү бийликтин жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен бала бакчага ылайыкталды. Баардык шарты менен жасалган бакча азыр мамлекеттин камкордугуна муктаж. Биздин эң негизги проблемабыз ушул бизди бюджетке киргизип берсе. Анткени ушунча 90 баланын тамак ашын кантип төлөйм деген менде бир проблема болуп атат. Анан эле мугалимдердин, тарбиячылардын айлык акылары бар. Ошолорду чечип беришсе, жардам бергизип, көмөк көргөзсө бизге аябай чоң ыраазы болот элек ошого. Бакчанын ачылуу салтанаты балдардын майрамына туш келди. Аземге эл өкүлү Төрөбай Зулпукаров да күбө болду. Наристелерди алардын ата энелерин майрамы менен куттуктап, келечек муундун татыктуу тарбия алуусу үчүн бала бакчалардын санын көбөйтүү керектигине токтолду. Анын бир аракети катары Төрөбай Зулпукаров Жогорку Кеңеште өзү чыгарган мыйзам долбоорун жергиликтүүлөргө кабарлады. Социалдык объектилердин курулуусу токтобой да калган. Азыр мектептерди куруп атабыз. Көптөгөн ошол больницалар куруп атабыз. Бирок ушул балдар бакчасына бүгүнкү күндө баапкерлик аз. Мен ошол үчүн өзүм Жогорку Кеңештен мыйзам чыгармакчы. Ошол мыйзамга президентибиз Алмазбек Шатамбаев кол коюп берди. Ушундай жеке менчик балдар бакчасына салыктын кээ бир түрлөрүн алып коюу боюнча налог төлөбөй тургандай кылыпчы. Мамлекеттик балдар бакчасына кандай шарттар түзүлсө, ошол биздин жеке менчик балдар бакчасына дагы ошондой шарттар түзүлөт да. Ошол эле убакта бала бакча имараты жеке менчикке өтүп, аны мамлекеттин карамагына өткөрүүгө акыркы убактарда эл өкүлдөрү катуу кирише баштады. Анын жыйынтыгында 104 бала бакча мамлекетке кайтарылды. Биз келечегибиз болгон балдарыбызга шарт түзүп бергенге аракет кылабыз. Колубуздан кандай жардам келе турган болсо, жардам беребиз. Жогорку Кеңештен биз токтом чыгарган. Ошол токтомдун негизинде убагында мыйзамсыз менчиктешип кеткен Кыргызстан боюнча балдар бакчасын кайтарып берди. Азырынча 104 балдар бакчасы болду да. Азыр 104 балдар бакчасын Кыргызстан боюнча. Ошол элдин же болбосо ошол жердеги жергиликтүү бийликтин баягы менчигин өткөрүп берди. Биздин Ноокат районунда дагы бар бул боюнча. Менчикке өткөн мурда мыйзамсыз менчик болуп өтүп кеткен балдар бакчасын Ноокат районунда да кайтарып берди. Ошон үчүн биз балдарыбыздын келечегин ойлой турган болсок,
Эгерде мекенибиз чындап сүйө турган болсок, биздин келечегибизге инвестиция кылбасак, анан кимге инвестиция кылабыз? Мен өзүм дагы пландаштырып койдум. Кудай буйрса келечекте азыр мектептер, больницаларга кандай көңүл бурса, балдар бакчасына келечекте мындан дагы көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылабыз. Ноокат районунда Кудай буйрса дагы көптөгөн балдар бакчасын ачууга мисалы үчүн мына пландаштырып койдук. Ар бир айыл өкмөт боюнча келечекте балдар бакчасы ачылат. Ата-энелерибиздин бул кубанычы деп мен ойлойм. Балдар бакчасынын кызыл тасмасы кыркылып, келген коноктор бакчанын шартын көрүп таанышып чыгышты. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча баягы балдар бакчасына берилип аткан айлык акылындагы кара беребиз деген азыр милдеттемен алган да. Кудай буйрса бул каралып кала турган болсо, ошонун ичине кирип калыш керек да. Оформленияга кичине жардам берип коюшуңуздар керек. Калса беребиз. Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Борук айылындагы Сатыбаевдардын үй бүлөсүндө болсо жаңы үйдү түптөө башталды. Үй ээси Ашимжан Сатыбай уулу биринчи топтогу майып. Эки көзү тең көрбөй айыл өкмөттөн алган жер тилкесине үй сала албай жүргөн. Келинчеги да оорукчан, жалгыз уулу менен ата-энесиникинде турчу. Көптөн берки үмүт тилектери орундалып, Төрөбай Зулпукаровдун демилгеси менен жаңы конушу башталып отурат. Ушул айыл өкмөтүбүз бизге чек кылып бергенден бери үй салышка мүмкүнчүлүгүбүз болбой жүрдү да. Анан ушул демилгенин башчысы болгон ушу Төрөбай Зулпукаров, анан кийин ушул беш акабыз, Терел акаларыбыз чогулуп ушулар башта ушу үйдү салып берип атат. Эми ушуларга рахмат. Ушул тилек максаттарына жете берсин. Эми 4 бөлмөлүү үйдүн түптөлө баштаган пайдубалына Төрөбай Зулпукаров айыл аксакалдары, жергиликтүү бийлик башчылары менен капсула таштап, өздөрү баштап беришти. Үйдүн чыгымын эл өкүлү мойнуна алган. Жаңы конушту кышка чейин бүткөрүп, үй ээлерин жайгаштыруу пландалууда. Колдоого муктаждарды турак жай менен камсыз кылуу боюнча Төрөбай Зулпукаровдун командасынын бул 40-чы үйдүн түптөлгөн пайдубалы. Буга чейин эл аралык уюм донорлордун жардамы менен үй тургузуп келишсе, эми айылдык ишкерлерден түзүлгөн команда өздөрү эле аткара башташты. Бул кичинекей нерсе деп бир үй бүлөгө эсептелсе, кээ бир адамга бир өтө чоң. Бүгүнкү мисалы үчүн баягы мааракени көрүп атасыздар. Бул мен ойлойм бул үй бүлөгө өмүрүндөгү бир эсте каларлуу bir çoğun suyunuş bolup kala berет da. Bul suyunuşka mına sizler menен biz köpö bolup kaldık. Bul köpö bolgonubuzda ötө çoğun nerse dep men oyloym. Kuday buyrsa bunday işler dagı bola berет. Bul öz negizi артында саясат жок. Негизинен бул эми ар бир жарандын негизги баягы атуулдук парзы же болбосо ыймандуунун садакасы десек биз туура болот да. Ал эми Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Ак булак айылындагы Давыдовдардын үй бүлөсүндө болсо чоң тойдун салтанаты башталган. Зулпукаровдун демилгеси менен өткөн жылы 1-июнда башталган турак үй 1 жылда толук бүткөрүлүп, үй бүлө мүчөлөрү кирип жашай башташты. Шаардагы көп кабаттуу үйлөрдөгүдөй шарты менен түзүлгөн бул үйгө Мухидин Давыдовдун майып болуп төрөлгөн 3 баласы абдан муктаж болчу. Үй ээлеринин кайрылуусун, балдардын өтүнүчүн аткарып, үйдүн бүтүп калганына балдардын энеси Гүлмайрам Кадырова сүйүнүп жетине албай отурат. Жаңы үйгө балдарыбыз дагы сүйүнүп атышат, өзүбүз дагы сүйүнүп атабыз. Бардык шарты менен эми заманбап. Балдарыбызга мурда кыйналат элек, эми жуунтуп тазалагандан кыйналат элек. Эми азыр ваннасы, бардык нерсеси ичинде, бизге айрыкча мага көбүрөөк жеңилдик болду дейм да. Эми балдарыбыз үчүн өтө эле жеңилдик болду. Булар эми өздөрү кичинеден өрмөлөп барышып, горшокторун өздөрү барышат. Жардам өтө эле чоң болду. Биз эми канча ыраазычылык айтсак дагы жеткире албайбыз да. Демилгечилердин аракети менен бүткөрүлгөн 39-чу үй расмий ачылып, коноктор ичин көрүп чыгышты. Жергиликтүү ишкер атуулдардан түзүлгөн Зулпукаровдун командасы аткарып жаткан иштер айыл аксакалдарынын да алкоосуна татады. Айыл өкмөттүн чаркы чамалуу казынасы мындай иштерди аткарууга жетпей турган чакта айыл ишкер атуулдарынын колдоосуна муктаж. Өзүбүздүн бюджетибиз тартыш болгонуна байланыштуу. Мына биз инвестиция тартуу жолу менен анан ушундай өзүбүздүн ички инвесторлорду пайдалануу, инвестицияны пайдалануу менен мындай өзүбүздүн кулундарды темир өрчү катары пайдалануу менен ушундай көп иш чараларды кылып атабыз. Мына жакын күндө дагы бир балдар бакчаны ушул өзүбүздүн жеке ишкерлер тарабынан өзүнүн ушундай өзүнө деп салган үйдү ушул биздин балдар бакчасына берип атат.
жетишпеген үйлерге мындай үйдү салып берип бардык шарттар менен ушу салып бергендерге чоң рахмат. Дагы ушундай неме иштер боло берсин деп биз тилектешпиз. Замансыз туш болуп канчалык неме болгон болсо элдин духу дагы жакшы көтөрүлүп, ушу уюштурган, ушуну салган адамдарга рахмат айтышып кетет, башка аргабыз жок. Төрөбай Зулпукаров жана анын командасы жасаган иштер мындан ары да уланарын айтышат. Аз камсыз болгон атууларды турак жай менен камсыз кылуу боюнча көтөргөн демилгелеринен башка аймактагыларда үлгү алып, республикага жайылтуу аракеттерин көрүшүүдө.